Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. 20 ноябрда түзілген Конституциялық кеңешменің бүгін 3-ші жиыны болып өтті. 15-20 күн içinde ал Конституцияның ақырқы текстін іштеп шығуға тиіс. Анымен қатар бүгін көз қарандысыз укукчуларда журналистер үшін өз алдынша жиын өткөрүп, Конституция легитимсіз жол менен даярдалып жатат деп дагы бир жолу билдирди. Конституциялық кеңешменин төрагасы аларды кеңешме жыйындарына келип пикирин билдирүүгө, ошол жерде билдирүүгө чакырды. Иш-чараны колдогондар бар, долбоорду сындагандар бар, бүт барысын кошубуз керек. Эми колдогондар менен туура, бирок бул биздин долбоорду сындагандар эки багыт боюнча кетип атышат. Мен биринчисин айтайын, бирок алардын биз ой пикирин угалы, сыйлайлы, эшигибиз ачык. Мына мен бүгүн дагы айтып коеюн. Келиңиздер, оюңуздарды айтыңыздар. Сырттан туруп эле куру кыйкырыктын кереги жок. Чын айткандачы, сунушуңуздар бериңиздер. Мурдагы омбудсмен Турсунбек Акун Конституциялық кеңешмеге кайрылып, оппоненттерди жөн гана жыйынга чакырып, алардын пикирин укпастан, ал укукчулар менен аларды колдогон саясатчыларды Конституциялық кеңешмеге мүчө кылып киргизсе жакшы болмок эле деди. Алар айтканды четке кагуу үчүн орчундуу аргументтер келтирилиш керек. Антпегенде иштелип чыккан текст коом тарабынан кабыл алынбай да калышы мүмкүн. Мына биз менен эле параллельно башка офистерде тегерек стол өткөрүп, Отунбаева, Текебаев деген Кыргызстанга атак даңктуу президент болгон, атасы болгон, энеси болгон адамдар Конституцияны талкуулап, биз эмне үчүн кирбей калдык? Экинчи, бул конституция хан болуп калыптыр. Хан анан бул атамандыктын атамандык башкаруу болуп калды деп айтып атат. Ошон үчүн алардын өкүлдөрүн киргизип койсо. Жиында алгач Конституциянын концепциясы, жалпы багыты жана идеясы талкууланып, ошол биринчи кезекте кабыл алынууга тийиш деген пикирде айтылды. Антпегенде ар башка секцияда талкууланып жаткан анын ар башка беренелеринин жалпы идеясы менен багыты ар башка болуп калуу коркунучу бар. Мындай чоң жана маанилүү документти кабыл алаарда ошондой жалпы маселеди чечип алуу өтө зарыл, алдын ала. Прежде чем идти по статьям, давайте сначала... Беренелерди талкуулоо алдында Конституциянын концепциясын аныктап алыш керек. Ошондуктан анын жалпы идеясы менен максаты эмнеде экенин уксак, аны түшүнбөй туруп беренелерди өз алдынча талкуулаган таптакыр туура эмес болот. Мыйзамдар мынтип чыгарылбайт. Алдын ала ар бир мыйзамдын алгач концепциясы болууга тийиш. Бирок бизде ал жок. Сунушталган текстти ким жазганын дагы биз билбейбиз. Ошондуктан алгач ушул маселени талкуулап чечип алалы. Андан соң гана алдыга жылалы. А потом двигаемся дальше. Славян университетинин проректору Лейла Сыдыкова ар бир конституция бийлик менен карапайым эл ортосунда түзүлгөн коомдук келишим болоорун жана андай келишимде негизги басым жарандар менен карапайым адамдардын укугуна жасалууга тийиш экенин белгиледи. Анын айтымында жөн гана бийлик бөлүү механизмдерин чагылдырган документ конституция боло албайт. Коомдук негизги нерсе адам укуктары. Вся архитектура Конституции. Конституциянын архитектурасы адам укуктарын камсыз кылуу принцибине негизделиш керек. Тилекке каршы чыгып сүйлөгөндөр бул маселеге көп деле көңүл бурган жок. Биз бийликти гана бөлүштүрүп жатабыз. Башка секцияларда иштегендерди чакырат элем. Конституциянын жалпы архитектурасын аныктаганда ушуну эске алсаңар. Анткени Конституция ошон үчүн жазылат. Это во главе угла для этого и пишется Конституция. Коомдук ишмер мурдагы депутат жана губернатор Жумагул Сааданбеков болсо, эгер өлкөдө президенттик башкаруу киргизилип жатса, анда премьер-министр болбош керек эле. Ошол эле учурда премьер керек экенине токтолуп, КМШ же башка уюмдарда өкмөт башчыларынын жыйындары болот. Аларга президент бармак беле деген суроо таштады. Бирок эң негизгиси президенттик мамлекеттеги парламент эки палаталуу болууга тийиш. Президенттик республикада парламент обязательно эки палатадан турат. Карап көргүлөчү, Америкадан баштап Казакстанга чейин. Эмне үчүн верхний палата керек? Верхний палата деген президент менен парламенттин ортосундагы чатак көп болот. Ошону салмактап турган. Илгер Акаев менен легендарный парламент так иштеше албай калганда өзүн өзү таратып бүткөн. Ошентип Конституциялык палатанын өзүнүн ичинде да плюрализм болуп, ар башка пикирлер айтыла баштады. Ошондо саламатта калыңыздар.